аз жашады, бирок кыргыздын сөзү менен саз жашады да, берекелүү жашады. Эмнеге дегенде биз оолуя Кудайга жакын болуу дегенде биз бир гана жанагындай суунун үстүнөн басып өтүш керек, абада калкып учуш керек деп түшүнбөйбүз. Оолуя деген ким десе, ошол өзүнүн заманындагы сыноолорго туруштук берип, Кудай Таалага бекем болуп, ошол эле учурда башкаларга пайдасын тийгизип кеткен болсо, ошол Кудайдын досу, ошол оолуя киши да. Албетте Чубак устаз биздин инсандык көз караш менен караганда, устазыбыз бул жашоодогу өзүнө келген сыноолорго туруштук берген. Канча деген кыйынчылыктар болду жашоосунда, анын баарын өттү. Ошондой эле илим билимдүү болду. Канча деген алымдардан, устаздардан, Чубак устаттын устаттары барып пайгамбарга такалат. Чынжыр бар да. Чубак устаттын Меккедеги устазына да жолугуп келген элек, кадимки эле Чубак устаттын өзүнө окшогон оолуя кишкен да. Кадимкиде ушундай даам парасаттуу. Демек, Чубак устаттын оолуялардан бери келаткан чынжыры да бар болчу десек болот да. Кадимкиде устаздардан келген. Анан Чубак устаздын парасаты да бар болчу. Жана буга чейин айтып кетпедикпи? Кудай такыба момун мусулмандын көз караш парасатынан сактангыла, анткени алар өз Алланын илими менен көрүп турат дебедиби? Ушул устаттагы даам парасаты бар болчу. Кандай? Чубак устаз алдын ала боло турган нерселерди алдын ала баамдап билчү да. Мисалы үчүн бир Кыргызстанда көйгөйлүү маселе болсо, ошол кандай чечилиш керек экенин элдин алдына чыгып айтчу. Азыр биз кадимкиде Чубак устаз жок болуп, бир жашообузда Кыргызстанда бир көйгөй болсо, биз көнүп калган экенбиз. Чубак устаз эмне дейт болчу экен деп. Карапчы, эмнеге? Анткени ушундай парасаттуу адам бизге керек болуп калды да, Алланын досу алуя киши. Чубак устаз ошону ооба же жок кылып чекип берип, келечектеги нерсени баамдап билип турчу да. Бул оолуялардын сыпаты болот. Анан адам менен сүйлөшкөндө дагы адамдын деңгээлине жараша текеберленбестен өзүн жөнөкөй кылып ар бир адамдын тилин таап сүйлөшчү Чубак устаз. Ошол себептен Кудай Таала эрте алып кеткенин Алла Таала өзү билет. Алладан эч ким сурай албайт. Бирок азыркы күнгө чейин ошол Алла Таала эрте алып кетип калганынын даанышмандуулугун бара-бара түшүнүп келатабыз. Кандай? Эң биринчиден ушундай адамдарды кадырын барктап туруу. Экинчиси, Чубак устаздын ошо эрте кетип калганы бул дегени канча деген адамдарга бир далил. Эч качан сен өзүңдүн илим билимиңе, эч качан сен өзүңдүн эмеңе ишенбегениң. Мен жада калса өзүмө жакын болгон адамды деле алып кетип калам депчи. Үчүнчүдөн ошондой эле Чубак устатты мен ыраазы болдум, кабыл кылдым деген Алланын бир белгиси бар. Ал кандай? Адамдардын баары ыраазы экен Чубак устазга. Чубак устазыбыз кайтыш болгондо намаз окуган адамдар да ыйлашты. Демек, Алла ыраазы болгондун белгиси. Ошол эле учурда азыркы учурда канча деген бизге көйгөй болбосун, дагы деле Чубак устаз тирүү жүргөндө эле ютубка кирсең дагы эле маселелер бар. Мунун баардыгын бир жыйынтыктап келсең, Кудай Тааланын инсаны болгон экен, Кудайдын досу, оолуясы болгон экен деген биз жүрөктө бир ишеним келет да. Демек, мындай адамдар бар болгону биз ошону кадырлап билип, пайдаланып калышыбыз керек деген сөз болот.